Кандайсыңар кымбаттуу кыздар балдар? Силер менен кайрадан Эркетай берүүсүндө аны алып барган Алия жана мен Самира болобуз. Мына достор, биздин берүү эң мыкты жакшы маанайда башталып турат. Силерге дагы эң мыкты позитив каалайбыз. Достор, бүгүн биздин программабызга дагы бир өзгөчө пайдалуу сабагыбыз кошулган. Андыктан бизден эч кайда алыстабагыла. Самира, балыктардын уясаларын билесиңби? Кандайча аларда уя салып жашашабы? Булар көбүнчө шагылдардын же кумдун ичинде ачылган бир чуңкур абалында болот. Демек, жумурткаларын ошол жерге бекитишет экен да, Ооба, жумурткаларын ушундай ачкан чуңкуруна койгондон соң, аны жабышат, а жумурткалары өзү жарылып чыгат. Чыккандан соң көбүнчө эркек балыктар аны коргоого алышат. Мына ушундай маалыматтардан соң кезек Вальс сабагына келип жетти. 17-ci kılımdın ayağı 18-ci kılımdın başında Vennalıklar vals biyin birleşken ekende. Biroq alar bu vals biyi kayaktan gelgen özleri bilbeydi eken. Alar ekinci rodinası Bizde Pirim. Balkim ekinci rodinası biz boluşubuz. Antkeni vals dilindegi muzikaga жазылган bir dagı kompozitör, oyuncu kompozitörlarımız табыш кыйын. Бардык композиторлорубуздун, oyuncularımыздын чыгармаларында вальс стили бар. Вальс стилиндеги музыка өзү 4 фразадан турат. Айланган боюнча кайра ордубузга келебиз. Ар бир фразанын башында ордубузга келебиз да өздөрү бири-бирин контролдоп адашпоого ушул жардам берет. Ар бир саптын аягында ордубузга келебиз. Борсок фигурасына. Азыр сиздерге ошо борсок фигурасындагы айланууну көрсөтөбүз. Салам достор, кандайсыңар кымбаттуу кыздар балдар? Силер менен кайрадан Эркетай берүүсүндө аны алып барган Алия жана мен Самира болобуз. Мына достор, биздин берүү эң мыкты жакшы маанайда башталып турат. Силерге дагы эң мыкты позитив каалайбыз. Достор, бүгүн биздин программабызга дагы бир өзгөчө пайдалуу сабагыбыз кошулган. Андыктан бизден эч кайда алыстабагыла. Самира, балыктардын уясаларын билесиңби? Кандайча аларда уя салып жашашабы? Булар көбүнчө шагылдардын же кумдун ичинде ачылган бир чуңкур абалында болот. Демек, жумурткаларын ошол жерге бекитишет экен да, Ооба, жумурткаларын ушундай ачкан чуңкуруна койгондон соң, аны жабышат, а жумурткалары өзү жарылып чыгат. Чыккандан соң көбүнчө эркек балыктар аны коргоого алышат. Мына ушундай маалыматтардан соң кезек Вальс сабагына келип жетти. 17-ci kılımdın ayağı 18-ci kılımdın başında Vennalıklar vals biyin birleşken ekende. Biroq alar bu vals biyi kayaktan gelgen özleri bilbeydi eken. Alar ekinci rodinası Bizde Pirim. Balkim ekinci rodinası biz boluşubuz. Antkeni vals dilindegi muzikaga жазылган bir dagı kompozitör, oyuncu kompozitörlarımız табыш кыйын. Бардык композиторлорубуздун, oyuncularımыздын чыгармаларында вальс стили бар. Вальс стилиндеги музыка өзү 4 фразадан турат. Айланган боюнча кайра ордубузга келебиз. Ар бир фразанын башында ордубузга келебиз да өздөрү бири-бирин контролдоп адашпоого ушул жардам берет. Ар бир саптын аягында ордубузга келебиз. Борсок фигурасына. Азыр сиздерге ошо борсок фигурасындагы айланууну көрсөтөбүз. Азыр биз вальс бийлери, бул жеңилдеп деген ыкма. Бизге чейин треугольник, анан кийин венский вальстын айлануулары болуп келген. Венский вальсты айланып атканда, аны үйрөнгүчө эле бийчилер баштары айланып, бийиги болгон таңысы жоголуп калат да. Мен муну борсок фигурасында 4 бурчка бөлдүм. Себеби
Вальс стиліндегі музыка өзі bir frazası 4 taktадан тұрады. Ошол 4-нчү тактыда ордубузга келип калат. Бийди үйрөнгөнгө да ыңгайлуу болот. Ага колуңарды белге алгыла. Өзгөлөсөтүлөр. Борсоктун 4 бурчу бар. Биз азыр учунда турабыз. Оң жактагы бурчка оң бут менен барып 90 градуска бурулабыз. Ана баштадык. 1, 2, 3. Эми сол бут менен борсоктун ылдый бурчуна барабыз. Арада Салам достор, кандайсыңар кымбаттуу кыздар балдар? Силер менен кайрадан Эркетай берүүсүндө аны алып барган Алия жана мен Самира болобуз. Мына достор, биздин берүү эң мыкты жакшы маанайда башталып турат. Силерге дагы эң мыкты позитив каалайбыз. Достор, бүгүн биздин программабызга дагы бир өзгөчө пайдалуу сабагыбыз кошулган. Андыктан бизден эч кайда алыстабагыла. Самира, балыктардын уясаларын билесиңби? Кандайча алар да уя салып жашашабы? Булар көбүнчө шагылдардын же кумдун ичинде ачылган бир чуңкур абалында болот. Демек жумурткаларын ошол жерге бекитишет экен да, Ооба, жумурткаларын ушундай ачкан чуңкуруна койгондон соң аны жабышат, а жумурткалары өзү жарылып чыгат. Чыккандан соң көбүнчө эркек балыктар аны коргоого алышат. Мына ушундай маалыматтардан соң кезек вальс сабагына келип жетти. 17-нчи кылымдын аягы 18-нчи кылымдын башында веналыктар ошо вальс бийин бийлешкен экен да. Бирок алар бул вальс бий каяктан келгенин өздөрү билбейт экен. Алар экинчи родинасы биз деп жүрөт. А балким экинчи родинасы биз болушубуз мүмкүн. Анткени вальс стилиндеги музыкага жазбаган бир дагы композитор, оончу композиторлорубуз табыш кыйын да. Бардык композиторлорубуздун, оончуларыбыздын чыгармаларында вальс стили бар. Вальс стилиндеги музыка өзү 4 фразадан турат да. Айланган боюнча кайра ордубузга келебиз. Ар бир фразанын башында ордубузга келебиз да, өздөрү бири-бирин контролдоп адашпоого ушул жардам берет. Ар бир саптын аягында ордубузга келебиз. Борсок фигурасында. Азыр сиздерге ошо борсок фигурасындагы айланууну көрсөтөбүз. Азыр биз вальс бийлеп, бул жеңилдетилген ыкма. Бизге чейин треугольник, анан кийин венский вальстын айлануулары болуп келген. Венский вальсты айланып атканда, аны үйрөнгүчөлөр, бийчилер баштары айланып, бийге болгон таңысы жоголуп калат да. Мен муну борсок фигурасында 4 бурчка бөлдүм. Себеби вальс стилиндеги музыка өзү бир фразасы 4 тактадан турат. Ошол 4-нчү тактыда ордубузга келип калат. Бийди үйрөнгөнгө да ыңгайлуу болот. Ага колуңарды белге алгыла. Өзгөлөсөтүлөр. Борсоктун 4 бурчу бар. Биз азыр учунда турабыз. Оң жактагы бурчка оң бут менен барып 90 градуска бурулабыз. Ана баштадык. 1, 2, 3. Эми сол бут менен борсоктун ылдый бурчуна барабыз. 1, 2, 3. Борсоктун бул бурчуна барыш үчүн оң бут менен барабыз. 90 градуска бурулабыз. Узун куйрук кызгылт жүн, шек алдырбай жойлогон. Айбан туруп өтө куу, ал эмне ойлогун. Үйгө берилген тапшырмаларды аткарууну унутта калтырбагыла. Эртең бардык сабагыңардан 5 деген балларды алгыла. Көрүшкөнчө.